ушундай миңдеген адамдар жатат. Мен окшоп баягы мындайча айтканда, орусча айтканда, не за что отуруп калган адамдар толтура. Аялдар бар, анын ичинде балдар бар. Мен ошолордун бардыгын ревизия кылып чыккыла деп жаза аткаруу комитетинин башчысына бердим эле. 1 ай бою иштешти, 2000дей арыз түшкөн экен, баягы ырайым берүү боюнча, ырайым сурап 2000дей арыз. Анан алар менен президенттин алдындагы ырайым берүү боюнча комиссиясы иштеп чыгышты. Бая бардыгын талдап чыгып 238 гана киши чыкты. А мен ойлодум эле 1000ге жакын чыгат болуш керек депчи. Эми муну дагы экинчи этабы менен дагы ревизия кылабыз мунун баарын. Азыр эми мен 1 айдын 10 күнүн эле толук кандуу иштедим го, өзүңүздөр көрүп атасыздар. 20 күнү баягы бака шака менен жүрүп өтүп кетти. Кудай буйруп келип калсак кайра бүт баарын ревизиялап, бардыгын баягы бири-бири менен бириктирип, компоновать этип туруп, анан бир иретке келтиребиз муну. 238 адам чыкты. Анын ичинде ошол 3 жашка чейинки балдары барлар, бала чакасы бар аялдар дагы бар анын ичинде. Муну эми баягы ырайымдуулук берип чыгардык.